Чоң эле таш менен чабыш керек эле да, жигит унаасы менен баратып, жөө жүрүп бараткан кызга тийише коем деп, кыз аны ташбаран кылганын көрүүгө болот. АКШ Украинада болуп жаткан согушту биротоло токтотуп, Орусияны сүйлөшүүгө чакырды. Дүйнө жүзүндө дагы бир мамлекет менен бир мамлекет өтө каттуу согуш ачканын жарыялап, аткылап жатканын көрүүгө болот. Индия менен Пакистандын ортосунда өтө чоң уруш ачылды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астында койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Сулайман тоонун айрым тепкич тосмолору жараксыз абалга келип коркунуч жаратууда. Ош шаарындагы Сулайман тоодо тепкичтердин боюндагы кармоочу темирлери бошоп, кооптуулук жаратууда. Бул боюнча социалдык тармактарда көйлөр билдирди. Ал эми Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин башчысынын орун басары Хайрулло Ибайдуллаев тоого чыккан зыяратчылардын коопсуздугу үчүн бузулган жерлер оңдолоорун билдирди. Латвия Украинага 1500 согуштук учкутсуз учактарды жеткирди. Латвиянын өкмөтү Украинанын куралдуу күчтөрүнө 1500 согуштук учкутсуз учактарды жөнөттү. Бул тууралуу 29 апрелде республиканын коргоо министри Андрис Пудрис билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда. Дагы 1500 дана согуштук учкутсуз учак Латвиядан Украинаны көздөй баратет деп жазган ал өзүнүн X социалдык тармагындагы баракчасына. Бишкектеги номер 1 мектептин менчиктештирилген бөлүгү мамлекетке кайтарылды. Бишкек шаарындагы номер 1 орто мектептин имаратынын бир бөлүгүнө мыйзамсыз ээлик кылуу фактысы аныкталды. 2009 жылдан баштап ээлик кылып келе жаткан жаран 1994 жылы мектептин имаратынын бир бөлүгү мурдагы менчик ээлер тарабынан ажыратылып алынганы мыйзамсыз экенин түшүнүп, аталган мекемеге болгон укукту жер участогу менен бирге ыктыярдуу жана акысыз түрдө мамлекетке берди. 2009 жылдан азыркы учурга чейин имараттын аталган бөлүгү жеке менчик мектепке чейинки билим берүү мекемеси катарында пайдаланылып келген. Балдар бакчасынын жетишсиздигин эске алуу менен аталган объектти мындан ары да билим берүү ишмердүүлүгү үчүн пайдалануу максатында объекттин мурдагы ээси менен ижара келишими түзүлөт деп айтылат маалыматта. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. АКШ Украинада ок атышууну биротоло токтотууну талап кылып, Орусияны сүйлөшүүгө чакырды. Ак үйдүн билдирүүсүнө ылайык, президент Трамп өлтүрүүнү токтотуу үчүн туруктуу ок атышпоону талап кылды. Эки лидерди тең тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого чакырды. Орусиянын бир тараптуу 3 күндүк ок атышпоо келишимине жооп катары Ак үй АКШнын президенти Дональд Трамптын Украинадагы согушту толугу менен токтотуу үчүн туруктуу ок атышпоону көргүсү келгенин билдирди. Менин түшүнүгүм боюнча Владимир Путин бүгүн эртең менен убактылуу ок атышпоону сунуштады. Президент биринчи кезекте адам өлүмүн жана кан төгүүнү токтотуу үчүн туруктуу ок атышпоону каалаганын ачык айтты. Келишимге жетишүү мүмкүн экенин темасында оптимисттик көз караш менен бирге чынчыл мамиле кылууда деп билдирди
дүйшөмбү күнү маалымат жыйынында Ак үйдүн басма сөз катчысы Каролайн Левит. Трамптын дем алыш күндөрү Рим папасы Францисти акыркы сапарга узатуу аземи учурунда Украинанын президенти Владимир Зеленский жолугушуусуна шилтеме кылып, эки лидер тең бул кырдаалдан чыгуунун жолун сүйлөшүү үчүн столго отурушу керек. Москва Советтер Союзунун фашисттик Германияга каршы экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 80 жылдыгын белгилөөгө даярданып жатканда Путин дүйшөмбү күнү Украинада бир тараптуу ок атышпоо жарыялады. Орус лидери 7-8 май түн жарымынан 10-11 май түн жарымына чейин Украинада бардык аскердик аракеттерди токтотууга буйрук берди. Украина болсо буга жооп катары Москва тынчтыкты кааласа, Украинадагы согуш аракеттерин дароо токтотушу керектигин билдирди. Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сыбихи X платформасында эгер Орусия чындап тынчтыкты кааласа, анда ок атышпоо келишимин дароо башташы керек. Эмне үчүн 8 майга чейин күтүш керек? Ок атышпоо азыр түзүлүп, 30 күнгө созула турган болсо, бул бир гана азем үчүн эмес, чыныгы ок атышпоо болот, деди. Сабихи Украинанын туруктуу, бекем жана толук ок атышпоону колдоого даяр экенин айтып, бул биз ырааттуу түрдө сунуш кылган нерсе деп кошумчалады. Булак ТРТ. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.